Биз ушул бүгүн бир жакшы нерселерге жолугуп отурабыз. Биз бул жакты келген эмеспиз да. Ушул эмеден чыккандан кийин ноокат беле. Ошондон өткөндөн кийин биз Баткенди издей баштадык. Жол билбейбиз. Ушул жерден телефон менен байланыштык. Ошол байланышканда биздин бул жактагы шайыр апалар, мынакей жетекчилер ушул топтор ар дайым күн сайын түнү бою тең биз менен байланышта болуп турду. Ушул эле байланышта ЛТРТ каналы, ушулардын баары тең биз менен байланышта болду. Ушулардын сопровождениясы менен биз Баткенге түнү бою жол жүрүп отуруп, эртең менен 3-тө келдик. 3-тө келгенде чайын коюп, жакшынакай элечегин кийип, ак жоолугу менен апабыз таарынып калбасын деп формасы менен жолдо, кан жолдо, эстеликтин астында бизди апалар жолдо тосуп туруптур. Албетте апалардын алган жарлары кошо жүрөт жанында. Биз кубандык ушул маселеге келгенден кийин. Мына ушул жерден тосуп алып, түнү бою бизге таң атып кетти. 5кече чайыбызды ичип, анан кийин Баткендин борборуна өкмөттүн бийликтин башына кайрадан келдик. Ушул жерге келип, бул жердеги губернаторго келип, ал жердеги жетекчисине жолугуп, анан ал жерден эми медиа центрге келип силерге жолугуп, эми биз айылдарды, мына калган күнүбүз айылдарды кыдыралык деген аттанып турганда, бизди тосуп алган апаларыбыз менен мынакей жаныбызда турушат. Булар менен биз ар дайым иштеп келебиз, ар дайым биримдиктебиз. Бизди ушул жерде тосуп алышты ушулар. Анан Рахмат, Айымхан апа. Хуш келипсиздер биздин Баткен облуска. Мана биздин Баткен облуста кандай кыйынчылыктар, кыйын кырдаалдар өттү. Аталарыбыз, энелерибиз, балдарыбыз, кыздарыбыз чыркырашып, ушуларды угуп, Айымхан апабыз баш болуп, менмин деген лидер айымдар менен биздин облуска келип мына чоңдордун, кичинелердин, жашкарлардын бардыгынын көңүлүн алышып атат. Ушул апалардан биз терең разыбыз. Рахмат, хуш келипсиздер. Хуш келипсиздер. Мана бизге Баткен облусуга, Баткен шаарыга келдиңиздер. Мана биздин биринчи орун басар губернаторубуз тосуп алды. Бизге мана Мамыржан Рахимов тосуп алды. Мана сиздердин сыйыңыздарды көрдү. Мамыржандын башы эсен болсун, бала чакасы менен жакшы болсун деген тилектер менен сиздер калпаңыздарды кийгиздиңиздер. Рахмат. Айымхан эже баш болгон бул шайыр апалардын эле энеси эмес, бүткүл Кыргызстандын энеси деп эсептейм мен бул эжеге. Мен мурда телевизордон көрүп жүргөм. Мана азыр бет маңдай келип, учурашып, тосуп алдык. Хуш кепсиздер дагы бир жолу. Биз Карабулак айылындагы Айгүл Гүлү шайыр апалардын жетекчиси болом мен. Мана энди биринчи жолу мен Айымхан эжедей болсок деген үмүттөбүз биз шайыр апалар. Мана Карабулак айылда Алмалы деген эс алчу жерде биздин шайыр апалар күтүп турат. Айгүл тообуздун гүлү кетсе дагы ушу тооду көрөйт деген үмүт менен келипсиздер. Куш келипсиздер. Чын ден соолук каалайм, үй бүлөңүздөр амандык болсун, бала чакаңыздардын күнүнү көрүңүздөр. Эч качан согуш болбосун. Дайым жакшылык болсун. Мындай согуш бир келди. Бирок эненин жүрөгү күйөт экен дегендей, мана эне бардык Кыргызстандын энеси экенсиздер. Мана келип көңүл айтып турасыздар. Сиздерге рахмат айтамын. Таазим этем Баткен элинин аялдарынын атынан, жеке өзүмдүн үй бүлөм атынан сиздерге рахмат айтамын. Куш келипсиздер. Дагы бир жолу. Биздин Сокулук элинде 80ден ашык улуттар жашайт. Ал эми Сокулук эли Чүй областынын жүрөгү деп айтылат. Анткени мигранттардын бардыгы Сокулук элине жайгашкан. Бизде 3 айыл өкмөт бар. Ошонун бирөөсү, экөөсүндө баткендиктер көп, бирөөсүндө алайлыктар көп, бирөөсүндө токтогулдуктар көп. Ушундай болуп, ошол миграция болгон учурда мигранттардын районубуз биз. Бирдей жашайбыз. Сен андай болгондо да ошо миграция болгон айыл өкмөттөрдө жетекчилери өзүнөн коюлган. Мына демократия деген кайсыл жерде ынтымакта өтө Сокулук элинен бир да чыр чыкпайт. Мигранттардан бир сөз чыкпайт. Бир туугандай болуп иштейбиз. Мынакей жанымда турган Салия деген кыз бул эки көчмөндөрдө тең Баткендин кол өнөрчүлүгүн көрсөтүп, биз менен өзү Лейлектин кызы болсо дагы чүйүм деп, үйүм деп биз менен ыр бар жерде ырга кошулуп, мындай сый бар жерде сыйга кошулуп жүрөт. Бүгүн ана башы болуп биз менен кошулуп, жерин айтып, элин айтып,
мына келди, бул биздин кызыбыз. Ал эми бул келин сүйлөп койсун, бул өзү Баткендин келини. Мен турган жерим Сокулук району Шопоков шаары, бирок мен Баткендин Сүлүктүнүн келинимин. Кайын журтум Сүлүктү шаары. Биздин да жүрөгүбүз ооруп, жок дегенде ушул ыр белек болсун, элге бир күч кубат болсун деген ойдо ушул ырды жараттык. Урматтуу элим, жерим, мындан ары тынчтык болсун, эки элибиз ынтымак болсун, эч качан энелер баламды ботом деп ыйлабасын, дайым элибизде тынччылык болсун. Ошол достуктун, эки элдин достугу ушул Сокулук эли менен Баткен эли өтө жакынбыз. Анткени бизде жарым эл ушул жактан өзүм деп жашап турат. Урматтуу баатыр Баткен элим, биз сиздерге бир гана энелерге кол сунат деген кичинекей энелердин жүрөгүн тазалап келген оюбуздан, Куран окуткан оюбуздан тышкары дагы биз сиздерге ыр белек алып келдик эле. Ошол ыр белегибиз, максатыбыз ушу Баткен элинин баатырдыгын, Баткен элинин бир мондай бир патриоттуулугун өйдө көтөрүү үчүн ушул жалпы кыргыз элине тарап Баткен жөнүндө сүйлөп жүрөлүк, унутпастан ырдап жүрөлүк, Баткен жөнүндө айта жүрөлүк деп мына ушул медиа центрге келдик. Баарыңыздарга биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизди ушинтип тартып Баткен элине тааныштырып аткан медиа центрге да чоң рахмат. Мына ушул ыр белек менен келдик. Урматтуу мээрман Баткен элим, сиздерге биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыккан ырды эстебизди сунуп койсок, бул ырды обонун биздин топтун мүчөсү Каюму Айнагүл жазган, ал эми сөзүн Токтоналиева Толгонай жазган. Бул ыр сиздерге бизден арналат.